Кирип келген жаз айы, жаз майрамыңыздар менен баарыңыздарга ден соолук каалаймын. Мен бүгүнкү бул видео кайрылуудан сиздерге бир жакшы жоопторду айткым келип атат. Анткени акыркы убакта мага аябай көп адамдар максат айым, сиз көбүнчө Forever Products компаниясынын алуу эгүлүүнүн негизиндеги продукциялар боюнча элдерге консультация бересиз, элдерге информация бересиз, а бирок ошону өзүңүздөр колдонуп атасыздарбы деген сыяктуу көптөгөн суроолор келет. Мен ошол сиздердин ошол сурооңуздарга ушул видео аркылуу жооп бергим келип атат. Ооба, мен бул компаниянын продукцияларын үй бүлөбүз менен колдонобуз. Азыркы учурда мен колдонуп аткан продукциялар боюнча айтып коеюн. Жаз келатат. Жаз келатканда кышы менен биз уже биздин жетишерлик эмелерибиздин запастарыбыздын баардыгы азаят десем болот. Ошон үчүн мына жаздын ыйлатышы менен көп адамдар слабый болот. Мен ошого мына февраль айынын башынан баштап мындай иммублент деген продукцияны ичип атам. Мунун негизги курамы shiitake, maitake деген сыяктуу нерселер бар. Бул именно иммунитетти күчөтөт. Мындай бул продукция өзү 60 таблетка мен күнүнө мындан 2-3 уштукка чейин ичемин, чтобы иммунитетим күчтүү болуп турсун үчүн. Анан могу алоэнин прополиси, муну мен кечинде эле ачтым, чтобы ичейин деп. Бул алоэнин прополисинен жасалган, арынын прополисинен жасалган табигый природный антибиотик катары мындай продукция. Ачтым мындай ичейин деп, муну тилиме салып алып ишимип жейм. Мен бир жылда хотя бы 3 жолу ичип коем. Бул природный антибиотик бүт нерселерден биздин организмди защищать этет, коргойт, иммунитетти чыңгайт. Ашказанга айрыкча табылгыс нерсе, женский проблемалар болсо, у кого мужской проблемалар, жанагы простатит, аденома деген адамдар дагы ичсеңиздер болот. 12 ичегинде проблемасы барлар, боордо проблемасы барлар, өттө проблемасы барларга дагы бул табылгыс нерсе болуп саналат. Анан кожадагы аллергия деген нерселерге дагы аябай жакшы. Мына бул пробиотик актив мындай эмеде өзү коробканын ичинде 30 капсула. Муну эч жери оорубаган киши дагы ичип коюш керек. Мен муну качан ичем? Эртең менен эле баштадым, мынакей бир таблетка ичтим, уже мына жеринен алып. Эмне үчүн ичип атам? Себеби бир жылда жок дегенде 2 жолу биз жоон ичегибизди тазалап коюшубуз керек, организмди очищение жасап коюшубуз керек да. Бул биздин жоон ичегини тазалайт, ичегинин флораларын калыбына келтирет. Ичегилерибиздин ворсинкалары таза болуп, флоралары калыбына келген болсо, биз тамак ашты жакшы сиңиребиз. То есть тамак ашты сиңиребиз дегенде кандай? Организмге керектүү витамин, минералдарды кеңири ала алабыз. Ошон үчүн мына мен эч жерим оорубайт. Просто мен организмди тазалап коюш үчүн ичем. Муну мен эртең менен эле бир маал эле ичип коем. Потому что эртең мененки саат 5-тен 7-ге чейинки аралыкта бизге ичегилерибизге жакшы. Мен ошол убакытта ичем муну. Бир жылда 2 жолу ичем мен бул продукцияны. Анан Vitalize для женских. Бир жылда мен хотя бы 3-4 жолу ичем бул продукцияны. Бул аялдарда эгер проблема болсо да көбүрөөк доза мен сунуштайм. Менде эч кандай проблема жок. Мен бир жылда 2-3 жолу ичем муну. Просто для профилактики ичем муну. Чтобы гормондук нарушениялар болбосун үчүн, дагы башка үчүн ичем. Булардын ар бири боюнча кеңири маалымат алсаңыздар болот менден. Мен эч жерим оорубайт. Булардын баардыгы для профилактика. Биз жешкен тамак ашта керектүү витамин, минералдар жок. Ошонун натыйжасында биз көп ооруйбуз. Ошон үчүн ичем. Чеснок, тимьян. Мына киши баласы өзү күнүнө бирден баш чеснок жеп турушубуз керек экенбиз. Биз андай жебейбиз. Сасып калабыз дагы башка деп. Ошон үчүн мен мунун ар бир капсуласында бир баш чесноктун майы плюс тимьян кошулуп жасалган. Иштеги паразиттерге жакшы, глистерге жакшы. Мен муну эмне үчүн баштадым? Кече бир аз жөтөлүп калган эдим. Ошон үчүн мындай ичип коеюн дедим. Кандагы тромбторду, у кого давление болсо, тоже ичсе аябай жакшы бул чеснок, тимьян. Жаш балдарыңыздарга бир жылда 2-3 жолу ичип койсоңуздар, биздин баарыбыздын ичибизде паразиттер бар. Ошол паразиттерден биздин организмди защищать этет, коргойт бул. И иммунитетти жакшы көтөрөт. Кимде жөтөл, бронхит болсо, кимде давление болсо, кимде паразит, курт, глис деген болсо колдонсоңуздар, кожадагы жанагы проблемаларга дагы ичиш керек. Кожадагы проблема деле бул паразиттер билинбеген. Мындай капсула, мен муну чайнап жейм, кээ бирөөлөр чайнап жегенди каалабайт, суу менен ичишет. Лайсум пилулус бул көбүнчө атхаркивайши, жөтөлүп аткан, какырыгы чыкпай аткан адамдарга, кимде жанагы өпкөдө проблема болсо жакшы, кимде бронхит, жөтөл, астма деген болсо жакшы жардам берет.
химия терапия алып андан кийинки учурларда жакшы жардам берет. Анан бул негизи эле жаштыкты узартуучу болуп саналат да, кожага дагы аябагандай табылгыс нерсе болуп саналат. Бул боюнча айта берсе аябай көп, могу Лайсун плюс боюнча. Мукмуштан продукция 100 таблетка. Мен бул 1 айга жетет. Муну мен жакында эле баштадым өзү, 2-3 күн болду муну алып ичип баштаганыма. А так муну деле когда зарыл учурда гана алып колдонуп ичип турамын бул продукцияны. Еще бизде мен азыркы учурда колдонуп аткан продукцияларда эң негизгиси мына алоэ гели. Бул негизинен мына крышкасы могу жерде пломба ачылгандан кийин холодильникке сакталыш керек. Бул 100% алоэ гели, кабыгын алып салып ичинде гелин куюп койгондо муну мынтип аралаштырасыздар. Пломба ачылгандан кийин холодильникке сакталат. Холодильниктен алганда ушинтип аралаштырасыздар. Могу өзүнүн стаканчыгы бар, кааласаңыздар ушуну менен алсаңыздар болот. Бул 50 грамм. Мен ушуну менен бир ичем, бир күндө 3 мал ичем. Мындай киркилдек алоэ гели кандай болот дегендер үчүн мындай болот. Мына көрсөңүздөр болот. Киркилдек ушундай кылып ичем. Мен эштерим оорубайт. Для профилактика колдоном. Оорубай жүрөйүн деп колдоном. Менин лицом таза болсун деп ички организмди тазалайм. Ушундай кылып колдоном. И мен эле эмес, менин балдарым. Бул бүгүнкү күндө только өзүм колдонуп аткан продукциялар. Ошо менин балдарым ичет. Ошо биздин жолдошубуз ичет, биздин атабыз үйүбүздө ичет. Ар бирибиз өзүбүзгө керектүү продукцияларды ушинтип ичип турабыз. Ушундай, анан эгер сиздерде кайсыдыр бир көйгөй болсо, анда атайын врачтардын түзгөн консилиуму бар. Ошонун негизинде комплексно ичкенге жакшы болот өзү. Анан биздин продукциялардын дагы жакшы жери, бир жериңиздерге деп ичесиздер, аябай көп жагыңыздарга жакшы таасир аласыздар. Мына бул алоэ гели, курамында лигнин деген нерсе бар. Бул 4 слойго чейин проникать этип, клеточный уровеньде организмде очищение жасайт. Ушундай бул менин ичимден иче турган гана продукциялар. Еще мен алоэ гүлүнүн негизинде жасалган косметикаларды колдоном, кремдерди колдоном. Мендеги лишний гигиенанын бардыгы, зубный паста, самын, шампунь бардыгы тең алоэ гүлүнүн негизинде. Алоэ бул жаштыктын гүлү. Алоэ бул заживляет раны деп коет, жараларды кургатат. Алоэнин сору алчу касиети бар. Алоэнин тирилтүүчү касиети бар. Андыктан баарыңыздарга ден соолук каалайм, колдонуңуздар, оорубаңыздар, сулуу болуңуздар дегендей. Ошо бизде пчеловодство дагы аябагандай күчтүү. Саламатта болуңуздар.